Балаң оодарылып жыгылса, жүрөгүң оозуна кептелип, кынына чыгып кетейин дейт. Корооңдо күндө үрүп жүргөн итиң жоголсо, артынан издеп чыгасың эмне болду деп. Жоголуп кетсе ичиң ачышып, жакшы ит болчу деп кайгырып кала бересиң. Мындай сезимди ата-эне болгон адам гана түшүнөт. Бойго жеткен, акылдуу, ыймандуу болуп чоңойгон Садыр Жапаровдун уулу Дастан бир заматта бул дүйнө менен кош айтышканы абдан оор болгон баарыбыз үчүн. Бирок ошол сыноону көтөрө билген эрдик ар бир жигиттин колунан келе бербейт экен. Канчалаган оор күндү башынан өткөргөн Садыр Жапаров бүгүн дагы оор күндү, оор сыноону керт башы менен сезип, мойнуна чоң милдетти алып жатат. Биз бул инсандын эки тараптуу жагынан үлгү алсак болот. Ал сабырдуулук, ишмердүүлүгү. Ушул эки сапаты бүткүл ааламды таң калтырып, бали атаңа рахмат деген алкышты айтып жатышат. Бул сөзүм менен айтаарым туугандар, Жапаровдун үй бүлөсү байлык, бийлик, мансап үчүн эмес, өлкөнүн келечеги үчүн өмүрүн арнап жатышат. Мен башка бирөө үчүн так айта албайм, бирок мен бир нерсени айтайын. Садыр Жапаров болгон күчүн, өмүрүн элине ак кызмат кылууга арнады. Башка күчтөр анын атынан, кадыр баркынан пайдаланып элдин кыжырына тийип, кадр алмашуу менен убара болуп жагынуунун айласын таппай жүрүшөт. Мен аны так айта аламын, Садыр мырзанын эч кандай тиешеси жок. Садыр Жапаров бир да кароолду алмаштырган жок. Коюлган кадрлардын көпчүлүгү жасаган ишин, мээнетин, милдетин кылгандардын кадрлары. Анын баарын эл билет. Буйруса шайлоодон кийин баары алмашат жана элдин үмүтү акталат. Садыр Жапаровдун ресурсу бул эл. Артында ишеним көрсөткөн миңдеген эли бар. Ошондуктан чортаман жөнөкөй инсан Садыр Жапаровду колдоп алалы, деп жазат Данияр Дурусбеков өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Садыр Жапаровго кошомат кылган Дастан Жумабеков кантип уят болду. Аз күн мурун Дастан Жумабеков Таласка барып, Кара Буура районунун 500дөй адамы чайга чакырып, бирок ойлогондой болбой каптыр. Эл жетиштүү түрдө келбей койгону эмнесе? Жактырбагандар арбын экени каңкууланды. Таластыктардын басымдуу бөлүгү ансыз деле Садыр Жапаровду колдогону жатышса, макале ортодон чыга калып, жакшы көрүнүүгө жандал бастаганы кандай? Атамбаевди, Жээнбековду жана Исаевди сатып кеткенден кийин кайдагы аброй? Чай бербесең деле Садырды колдогону жатканбыз деп айтышыптыр, уяткарышып. Кыскасы Дастан Жумабеков самындай жылмыша берип, акыры элди ирэнжитип, Садыр Жапаровдун добуштарын азайтып салбайбы? Булак арба чекиткей же. Адахан Кимсанбаевич, мени кечириңиз. Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып, эл алдына чыкса көзүмдөн жаш куюлуп, көптөн күтүп, көктөн тапкандай кубандым эле. 100 миңдеген эл сыяктуу эми мына Адахан Кимсанбаевич экөө элибизди тизелеп калган жеринен тикелетет деген ишенимде. Көтөрүлүштүн биринчи күндөрүндө неге биригишпейт деп ызаланып, ар бир кырдаалга көз салып олтурдум. Ошол күндөрү Адахан Кимсанбаевичти урушуп, нааразы болуп, жаман көрүп жаттым. Адахан Кимсанбаевич, жок жерден сизди да каралап, туура эмес жолго түштү деп ойлогонум үчүн кечириңиз. Сиз бизден алда канча сабаттуу, тажрыйбалуу, көрөгөч, сабырдуу жансыз кантсе да. Сиз кухнянын ичинен билген профессионал катары туура, мыйзамдуу жолдон чыкпадыңыз. Багытыңыздан адашпадыңыз. Рахмат сизге. Багытыңыз, максатыңыз кыргыз элимдин гана кызыкчылыгы экенине ынандырдыңыз. Ачуу чындыкты чыркырата айтып гана турдуңуз. Алкыш сизге. Адахан Кимсанбаевич, сиздин максатыңыз бийлик, мансап, мандат эмес экенин акыркы 10 жылда далай тастыктадыңыз. Садыр Жапаровдун ниетин бийликке жеткен күнү көпчүлүгү түшүндү. Өзүн куру кыйкырыктары менен саясатчы катары пиарлап эле жүргөнүн далилдеди. Кылып жаткан кадамдары туура эмес экенин баары билип, сезип турат ички туюм менен. Бирок акыркы өчпөгөн үмүт, бир кичинекей үмүт гана байлап турат колдоочуларын, далай көргөзүү дареметин. Садыр Жапаров жетекчилик кызматта тажрыйбасы жокко тете, журт башчы эмес, бир шаардын башчылыгына жарайбы деген суроо жаралат экен. Адахан Кимсанбаевич, Садыр Жапаров экөөңүздөрдү салыштырып, талдап, салмактап олтуруп, адилеттүүлүк Ак Мадумаров тарапта экенине ынандым. Жалгыз калсаңыз да чындыгыңыздан эч тайбадыңыз. Таазим сизге. Кыргызстаным сизди курч мүнөз, такшалган, ар тараптуу, билимдүү, көп кырдуу, аброю бийик, аналитикалык, стратегиялык ой жүгүртө алган инсан гана көтөрбөсө, башка эч кимдин колунан келбейт.
Тилекке каршы көпчүлүк ишеними арткан Садыр Жапаров 6-сында төңкөрүлгөн көпөстөрдүн чайын ичип, акчасын алып, тебетей чапанын кийип, кызматын көрүп, атын минип, ошолордун сап башында келатат. Үмүттүн өлүмү акталсын, көзсүз калган жаш жигиттерибиздин мээнети текке кетпесин. Жаштарыбыз жанын берип жатып келген жеңишибиздин бурмалап, өздөрүнө ыйгарып алууга жол бербейле. Куру кыял, кыска ой менен бир эле кишини карабай, ар тараптан талапкерлерди таразага салгыла. Бул шайлоодо тандоодон адашканга акыбыз жок. Ушул күнгө чейин тандоодон жаңылып жүрүп, ушул күнгө кептелдик. А мен мыйзамдуулукту тандадым. Мыйзамы күчтүү өлкөдө гана стабилдүүлүк өнүгүү болот. Мен Адахан Кимсанбаевичти тандадым. Мен адилеттүүлүктү тандадым, деп билдирет Бахирдин Мамирали уулу өзүнүн Facebook социалдык баракчасында. Ушул күндө ооруп калып сотко катышпай жатыптыр. Өткөндө коронавирус болуптур. Акыбалы оор экен. Давлениясы түшүп кетиптир. Оозуна суу тамчылатып калышыптыр. Керезин айта баштаптыр деген сыяктуу суук кабарларды адвокаты тыным жок. Байма-бай айта берсе, бул жакта туруп боорубузду ачып кеткен эле жарыктык. Анан эле 10 октябрь күнү Ала Тоо аянтында Садыр Жапаровдун колдоочуларынан качканда алдына адам салбай, такасынан от чачырап, чагылган болуп, анча-мынча жаштарды артка таштап, миңге коюп чуркаганда таптакыр эле оору кишиге окшогон эмес. Азыркы соттордун баары Атамбаевдин соттору, Жээнбековдун түбүнө да ошолор жетишти. Эми болсо Батукаев боюнча акташып, эл кантишет экен, чуу салбайт болду бекен дешип, биздин тамырыбызды акырын кармап көрүп жатышат. Чын эле божомолунда менден башка Батукаев тууралуу эч ким айтпайт да, жазбайт да. Эл унчукпай олтура берсек эртең эле ооруп жатат деген шылтоо менен башка кылмыштарында бокчого салышып, оозун бекем буушуп, жым-жым кылып коюшат. Ошентип Батукаевдин кийинки эле өлкөдөгү экинчи рецидивист эркиндикке чыгат. Менимче Кыргызстанды ушул акыбалга алып келген, учуна чыккан ууру, ТЭЦти, музейди куураткан бир гана коррупционер бар. Ал да болсо Матраимов Раимбек. Альтернативалык жолдон, ипподромдон, датка деминден да Раим уурдаган. Самолет менен контрабандада жүктү алып келип, дача сууну кыйраткан да Раим. Анысы аз келгенсип таможняны да жеп бүтүргөн Матраимов. Баары топтолуп жабышканы, каралаганы, үстүнөн жугунду куюшканы, кустурганы Раим Матраимов болуп калды. Калгандары баары аппак, ар бирибиздин мойнубузда салаңдап илинип турган карызды да Раим илген. Анан кантип жаның кашайбайт. Акыйкатты жазып койсом, кээ бири эки буттуу айбандар Раимдин көчүгүн жала дешип жатышат. Раим президент болбосо, өкмөттү башкарбаса, депутат болуп парламентте олтурбаса, а түгүл таможняны замдыгынан бошогонуна да 4 жыл болуп жатса, анда мен эмне үчүн анын көчүгүн жалашым керек? Мен жугундукорлорго окшоп Раимдин дворуна кирип, эшигин аңдып жатканым жокко. А түгүл Кыргызстанда да жокмун, сыртта жүрөм. Элдин жаны ачыбаса, түрүлөп чыкпаса, Садыр бизге кайдан келмек? Ким бизге Садырды бермек? Ошонун сыңарындай азыр биз талап кылбасак, баш көтөрбөсөк, айтпасак, Атамбаевчилер бүт жазасыз калышат. Атамбаев дегенде сотторду түшүнгүлө. Сотторду көргөндө Атамбаевтер деп билгиле. Алар жеген акчаларды Кытайга биз өз чөнтөгүбүздөн төлөйбүз. Ушул жөнүндө ойлоп койгулачы, бай болгурлар, деп жазат Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков жаш художникке планшет белек кылды. Бул тууралуу өзү Facebook баракчасына жазды. Маалыматка караганда, Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору өлкө боюнча жетим балдар интернаттары жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар интернатынын арасында жаңы жыл жаңы үмүттөр аталышындагы долбоор баштап, ошол жерде сүрөт конкурсу уюштурулган. Тандалып алынган мыкты сүрөттөр мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине, өкмөт мүчөлөрүнө жана башка ведомстволорго жаңы жылдык куттуктоо белеги катары жөнөтүлгөн. Бул челлендждин алкагында өкмөт башчы Артем Новиковго да жаш кыл калем чеберлеринин биринин белеги берилип, ага жооп катары атка минер планшет белек кылган. Ошондой эле Новиков бул эстафетаны улантууга колдоо көрсөтүп, башка дагы жогорку кызматтагы адамдарды челленджге активдүү катышып берүүсүн өтүнгөн. Билим берүү жана илим министрлигинин мага узаткан эстафетасын чоң кубануу менен кабыл алам.
Кичинекей мекендештерибиздин көркөмдүү сүрөттөрү мага да келип жетти. Фантазияларына баа бердим деп жазган премьер-министр. Булак репортер Чекиткейжи.